Телеарнасы Арман Коңгурбаев коронавирус салдарынан мемлекет боюнча жарыяланган төтенчө жагдайлар режимин бузганы үчүн жоопкерчиликке тартылды. Я по приглашению своих друзей приехал, буквально только зашел, и потом сотрудники зашли следом за мной. Я, конечно, признаю свою вину, я все знал, не хотел, конечно. Впредь обещаю, больше такого не повторится. Раскаиваюсь. Мистерин тобунун мүчөсү түн ортосунда Алматыдагы мейрамханалардын биринде отурган жеринен ушталды. Арман Коңгурбаев төтенчө жагдай режимине карамастан мейрамханада көңүл көтөргөн. Бул каладагы Абай даңгылынын боюнда орналашкан лаунж-барда болгон. Мейрамхана эсигин айкары ачпаса да, жашырын түрдө тек сенимдүү конактарды кабылдаган болуп чыкты. Бул оюн саук мекемеси элди төтенчө жагдай энгизилгенине карамастан жумуш istеп турганы аныкталды. Бул бардын эсиги айкары ачык турмаган. Булар тек сенимдүү клиенттерин гана киргизген. Булардын арасында Арман Коңгурбаев да бар болуп чыкты. Ол кинесин мойындады, деп хабарлады полиция баспасөз кызмети. Белгилүү болгондой текшерүү жумуштарынын нәтижесинде 10 адам әкимчилик жоопкерчиликке тартылып, аларга 10 айлык эсептик көрсөткүчү боюнча айыппул салынды. Карантин вакытында көңүл көтөргөн Ашамат Айдын жолдошу да 10 айлык эсептик көрсөткүч көлөмүндө айыппул төлөйтүн болду.